аябай чоң нерселер. Нукура жүзүн көрсөттү. Нукура жүзүн чыныгы акыбалды көрсөттү да бизге. Андай ойлор пайда болуш үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн кишилерден куралышы керек. Өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, өлкө башчысымын деген киши дагы мамлекетчил кишилер болуш керек. Мамлекетчил дегенде баягы көкүрөк кагып эле баягы мен элди сүйөм, жерди сүйөм эмес. Мамлекетчил инсан деген государственник. Мамлекетчил деген инсан мамлекетти башкарууга, мамлекеттик структураларда болууга өзүн өзү даярдап, биринчиден табияттан ары жагынан тугулган, экинчиден өзүн өзү окуп, ошого даярдаган инсандар. Государственник деп коет. Бул мамлекетчил ишмер инсандар, алар туаса болот. Мына ошондой инсандардын дээрлик бүгүнкү күндө жоктугу. Сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Бул тажылуу вирус деген илдет көп нерсени жалаңачтап ачып койду. Жаап жашырып келген нерселердин баарын жалаңачтап ачып койду. Мен башта айтчу элем, бирөөлөр келип эле желкесинен таптап койсо, бул менин досум деп кыйкырып жүргөн саясий биздин мамлекеттик жетекчилер болбоду. Досум деп. Дос болбойт саясатта. Алар желкеңе таптап койсо эле сени жакшы көрүп кеткенин эмес. Демек сенден бир нерсе керек ага. Бул илдеттен кийинки жалаңачталган маселе ар ким өзү үчүн күрөшөт. Ар бир мамлекет өзү үчүн күрөшөт. Сенин кошунаңбы, сен бул баягы саясий, аскердик же башка бир биримдиктин мүчөсүсүнбү, ага карабайт. Ар бир мамлекет өзү үчүн күрөшөт. Демек мына ушул учурда, мындай жагдайда биз ойлоно турган нерсе турат азыр. Биз өзүбүздүн элибизди чындап кантип багып кете алабыз? Кантип айлык акысын үзгүлтүккө учуратпай беребиз? Кантип азык түлүк менен камсыз кылабыз деген маселе. Мен жанагы айткан мамлекетчил инсандар болсо, алар сөз таап чыгып кетет. Мына кезинде Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Абдыкадыр Орозбековдор не деген будуңчаңдардын арасында кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калып, сууруп чыгып кетишти. Болбосо бир эле учурда Түркистанга башыйып, бир эле учурда Ташкентке, бир эле учурда Москвага башыйып калган мамлекетти өз алдынча кылып чыгарып кетти. Эмне үчүн? Алар туаса мамлекетчил инсандар. Биздин парламентте дагы өкмөттө дагы ушул нерсени гана мен да байкадым да, сиз кандай байкадыңыз? Бизде бажы төлөмдөрүн көтөрөлү же түшүрөлү будайга деген гана сөздү мен байкадым да. Бул утурумдук гана бир маселе. Келечекте кандай болобуз дегенде, мына өзүңүз айткандай, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, мына Казакстан чек арасын жаап, будай сатууга чектөө киргизди. Эгерде Россия киргизген болсо, мына быйыл кургакчылык деп орустун ушу адистери мамлекеттик ишмерлерин айтып жатат. Түшүм болбой калса кандай болот? Ушунда мен жаздын башында ушул маселени көтөрдүм эле. Азык түлүк коопсуздугу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жана Жээнбековдун тегерегинде гана коопсуздукту ойлошот да. Жок, садагам. Жээнбековиңди эмес, мамлекетти сакташ жөнүндө кеп кетип баратат. Жээнбековдун ордуна 70 Жээнбеков келсе деле ал келет кете турган инсан. Мамлекетти, улутту кандай кылып сактайсың? Деп ушунда. Кантип сактап калыш мүмкүн? Караңызчы, мына Оренбургдун жеринде 80ге жакын кыргыз жарандарыбыз талаада жатат. Нөшөрлөгөн жаан жааса дагы, 30га чыккан жылуулук ысык болсо дагы ошол жерде жатышат. Ошол 80 биздин азаматыбызды алып келгенге кудурети жетпеген бийлик 100 000 деген тонна буудайларга келишим түзүп, алып келгенге кудурети жетеби? Жетпейт. Бул оору азыркы түзүлгөн кырдаал биздин улутту дагы ойлонтура турган болуп калды. Башта акча менен чечилип, акчаң болсо чечилип келген маселе бүгүн ал чечилбей калды. Бүгүн акыл эс талап кылынып калды. Аң сезим талап кылынып калды. Бүгүн тажрыйба талап кылынып калды. Караңыз, Европанын гүлдөп аткан өлкөлөрү акчалары аябай көп, экономикасы мыкты болгондор бир кичинекей көзгө көрүнбөгөн вирустан, чалкасынан кетип жатып калышты. Эч ким эч нерсе жардам бере албай калып атат. Демек, акча баарын чечет деген маселени биздин улут ойлонуп коюш керек дагы. Улуттун уюткуларын издеш керек. Бүгүн маселени акыл менен гана чечет. Сиз айтып аткан маселе.
Биздин коштомо мамлекеттерибиз жазгы талаа жумуштары башталганда, күздө орун терим жыйындары башталганда дайым күйүүчү майга чектөөлөрдү киргизип коюп, кыргыздарды чөгөлөтүп келет. Эмне бир эле жыл ушундай болот. Жыл да ушундай болот. Акылыбызга келбей койдук да биз. Түк акылына келбейт. Казакстан ошондой маселе чечим кабыл алды. Россия 80 миллион тоннага жакын буудайды сыртка чыгарбай кармап туруу маселесин коюп атат. Себеп 2 жыл эгер кургакчылык болгон болсо, биз кыйналбай чыгып кетишибиз керек. Ушул учурда мен көп жыл айттым, ачкачылык бир тууган эжең эмес. Бир тууганга жардам бербей калган учур келет, Кудай сактасын. Ушундай учур болуп атканда, биздикилер тескерисинче кол тийбес болуп турган корубузду ачып, шайлоонун алдында жакшы көрүнүшүп, буудайларды ундарды таратып башташты. Анын ордун кантип толтурасың? Мына кече бир керемет сөз айтылды да, 121 миллион доллар жардам алып, анан кайра 121 миллионду кайтарыш үчүн кайрага карыз алып. Момундай айтканда, кар томолонгон сайын биздин карызыбыз өскөндөн өсүп баратат. Ошону ойлонууга кудурети жеткен, сабаттуу, таланттуу, тажрыйбалуу өкмөтүң да жок, жогорку кеңешиң да жок, президентиң да жок. Бүгүнкү күн менен алек. Мына караңыз. Боорукердик жардам деп ар бир дүкөндөрдү кысып, коркутуп, баштыктарды жасатып, анан алып барып таратышып атат. Уят маселе бул. Бул өтө чоң уят. Анан Жээнбеков өкмөткө айтып атат, сырттан акча издегенди күчөткүлө. Эмнени элестетип караңыз. Жана лөөлөр бар да. Ата апасы бер жактан отуруп алып, кичинекей кыздарын, балдарын жиберип коет. Тетигинен сурап кел, мунан сурап кел, тигинен сурап кел. Мага ошол гана окуяны элестетет да. Анан барып сура, мындан барып сура. Колуңду сен ойлоп бир программаны ойлоп таап эмес, сен мындан сурап кел, тигинен сурап кел, анан качан коебуз ушундай? Колубузду жайып алып, аалам боюнча кыдырып жүрүп, тилемчилик кылганыбызды качан коебуз? Биз дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Кыргыз элинин ойлонуп, муну илдеттен кийин силкинип, бардык нерседен тыйылып, муну бир жараткандын жазасы катарында кабыл алыш керек. Же сыноо катары кабыл алышыбыз керек. Себеп бул сыноо. Биз канчалык даражада адамгерчиликтүүбүз, канчалык даражада биз мамлекеттүүлүгүбүздү кармап калууга кудуретибиз жетет, канчалык даражада акыл эсибиз бар, канчалык даражада напсибизди тыя алабыз, канчалык даражада акылыбызды иштетебиз. Мындай предметтүү неме келгенде